тақсыр, мен қаншалық адамдарға жақсылық қылсам, еш қачан ыраазычы укпайм. Андан кийин кече желкемден уктаганда бирөө келип катуу мыжыгып, кабырымын колдору кирип кетет. Өзүмдү зордоп ойготуп жиберем. 3-4 жылдан бери кетпес болду дейт. Жақсылық кылганда аны доомат кылып кылбайбыз. Бирөө жақсылық кылдыңбы? Демек ошол жақсылыгыңды мындай дайыма мындай кандай десем, бирөөдөн ошонун аркасынан мындай милдет жок, милдет эмес, үмүт кылба да. Бирөөнү жакшы көрдүң, мисалсачы, бирөөнү жакшы көрдүң. Сен Аллах ыраазылыгы үчүн жакшы көр, болду. Андан эч нерсе күтпө. Эгерде сен жакшылыкты бирөөдөн бир нерсе мындай күтүп кыла турган болсоң, анда сен адаштың. Анткени ал сен күткөн нерсени бербей кала турган болсо, сен аны менен жашагың келбей калат, аны менен баскың келбей калат, аны менен туруң келбей калат, андан көргөн жакшылыкты көрбей каласың. Анткени сен күтүп аткан нерсени бербей койду алчы. Ошон сен Аллах ыраазы үчүн жакшы көрө бергиле, Аллах ыраазы үчүн ошо жакшылык кыла бергиле. Мына ушул. Эгерде сен бир пендеден жакшылык күтө турган болсоңчу, эч качан андан пайда алып жакшылык ала албайсың. Ушуну унутпагыла. Ошон үчүн эгерде бир адамдан жакшылык нерсе көрүп, ошо жакшы нерсени менен жакшы көрө бер, жаманын көрбөй кой. Ушундай нерсе. Эгерде мынакей жакшылык эле кылып атам, бирок жакшылык мага кылбай атат деген сөз, бул адам жакшылык кылып атат дагы, бирок ошондон үмүт кылып тургандан бир жакшылыктычы, бир нерсени ойлоп турган. Ушу мага да ушундай кылат депчи. Андай кылбагыла. Андай жакшы көрүү, бул мындай айткан доомат кылуу. Же болсо ошол нерсенин аркасынан субханалла сөзсүз бактысыздык келип калат. Ушуну унутпаш керек. Күтпөгүлө бирөөдөн бир нерсени. Аялыңан деле күтпөй эле кой, балаңан деле күтпөй эле кой, күйөөңөн деле күтпөй эле кой. Сен өзүң ошол нерсени жакшылык менен жашай бер, жыргап. Ушуну жыргап жашай бер. Бирок мага ушундай должен, ушуну кылыш керек болчу, мен мындай кылдым деп, субханалла жакшылык кылба. Ушундай нерсе. Кудайым баарыбызды күнөөбүздү кечирсин. Эми калганы болсо эми рукуяда бүт кетет иншалла. Мен дайыма ушуну айтам да, өзүм да ушундаймын. Бирөөдөн мындай үмүт кылган жакшы көрбөйм. Ошон бирөөдөн мисалы ушу мага должен, ушуну кылыш керек деп албайм да. Керек болсо мисалы мен бирөө кээ бар, мисалы баягыда билесиң, баягы сен ажат ачпадың беле. Баягыда билесиң, сен кор болуп турган мен сага жардам бербедим беле. Баягыда билесиң, мен сага момундай кылбадым беле дешип, көпчүлүктөр ушундай бир колко кылып, мындай эртеси күнү ошондон баягы мындай айтып, ыйлап, буркан шаркан түшүп, силерден бир жакшылык жок экен деп кыйкыргандар бар го. Жок, мен андай да эмесмин. Мындай нерсени кылгым да келбейт. Анткени сен мындай жашоо менен жашагандарчы, субханалла, өмүр бою жакшылык кыла турган болсоң дагычы, бир жал жаманчылык кыла турган болсоң, бүттү, өмүр бою сени жек көрүп өтөт алчы. Өмүр бою сени жек көрөт ал, чын айтам. Бир да жакшылык кылгысы келбейт ал. Ушундай нерсе. Анан сенин жаманчылыгыңды, бир жаманчылыгыңды дүйнө жүзүнө таркатат. Ошондой аял дагы, ошондой эркек дагы болот. Ошон үчүн мындан Кудай сактасын баарыбызды. Мен аялым менен ажырашканыма 13 жыл болду. Андан кийин үйлөнүп 5 балалы болдум. Ажырашкан аялыма талак бербегеним, анын азыр эмне кылып жүргөнүн билбейм. Ошого кийин жооп берип калбайм. Жооп бересиз? Ооба. Ошол аял киши азыр башка менен жашап атса да зына кылып аткан болуп эсептелет. Анын күйөөсү сизсиз. Кадимдей эле жооп бересиз. Бул нерсени чечип алышыңыз керек бар, муфтиятка барып. Мен ушундай кылдым эле, момундай сөз айттым эле. Аны бүтпөсө бул аялыңызды таап, сага мен 3 талак бердим деп коюш керек да. Антпесе анан болбойт. Кайненем баласын кызганат. Ого. Вечный проблема да бул. Кыйкыра берет аякта. Кайненем баласын кызгана берет. Менден. Биз урушсак, сүйүнөт. Баласы кыздарга барса дагы баласын кой, ал туура эмес деп дебейт. Ошо кандай жол тутсам болот? Кош бойлумун, жолдошумдун жаман жолдо жүргөнү балага зыяны тийбейби дейт. Машалла. Демек, мындай көп вакыттарда бул эненинчи, бул болуп аткан нерсе баардык энелерде бар. Энеси баласын кызганат.
Ойлосоң ошончо чоңоюп келген мама да папа да эле бир күн эле бир эшикке эле башка комнатага кирип кетип калса. Анан кийин ал кызганып аткан жок, просто боо бала бул келиндин айтканын кылып атат да. Анан тиги жерде анти иштеп кетти десечи. Апей, мен ушунчалык баксам мен бул катымды угуп калабы депчи. Бүттү. Ошондон анан башталды. Кызганган жок ал. Просто субханалла бул жерде мындай айтканда өзүнүн энени текебердиги кармады деген сөз. Көп убакыттарда ушундай. Мен дайыма айтам, качан сен үйлөнө турган болсоң, үйлөнөрдүн алдында подбузниктен чыгыш керек да. Үйлөнө турган эркектерге кулак сырга. Апаңарга айтчыңар керек. Апа, мен үйлөнө берейинби депчи. Мен үйлөнө берейин, деш керек да. Мен үйлөнө берейин макул. Анан мен үйлөнөйүн деп мындай аны даярдап берсе. Анан алып келип баягы эме кылып, барып сиз тандап бериңиз деп тандатып, мына моңго үйлөнсөм болобу экен, мындай кылсам болот бекен деп, ушундай кылышка аракет кылыш керек. Анан эми субханалла момундай уже үйлөнүп калгандай мындай болот аткан болсо, демек субханалла бул жерде тиги ошо келиндин иши керек эми. Келин мындай ошол кайненеси менен кошулуп алып субханалла баласын эмне кылыш керек? Тарбияга салыш керек. Ошо кайнене подход кылып, ошо кайнененин жанагындай бир жолун таап алып, күнүгө эртең менен эрте туруп мындай жумуртка кууруп берип, ошондой бир жакшынакай бир эме кылып, апасын ээрчип алып каяка барса дагы, ал ушактаса ушактап, мындай бирөөнү урушуп атса кошо урушуп, бирөөнү жаман көрсө ошо апа ошондой деп ошо мындай бир подход кылып, анан ушинтип мону аябай баягы менен эме кылып туруп, анан кийин субханалла эмне кылыш керек экен? Тыгыз байланыш болуш керек да. Ошондой. Улам бир көйнөк алып келип берип, ар жака бер жака эме кылып, машина айдаган келин болсоң, машинаңа салып алып, ар жака бер жака катуу айдап койсоң, кокуй бул өлтүрүп коет экен деп. Так жаман кылган. Аны эмне кылам эми, жаман жолдо жүргөн баласын тийбей атса, эми сөзсүз зына кылгандын бир эмеси жаманчылыктын жана ойноштук кылып жүргөн кишинин зыяны сөзсүз тиет. Үй бүлөңөргө зыяны тиет. Унутпагыла. Ойноштук кылып, бузукучулук кылып жүргөн эркектердин жанакындай бир зыяны бала арасында үй бүлөсүнө тиет. Ушундай. Ошол себептен жанакындай кээ бирлер көңүлгө албай эле ойноштук кылып, аялдын үстүнөн мындай тепсеп, же болбосо күйөөсүнүн үстүнөн тепсеп жүргөн аялдардын зыяны сөзсүз тиет. Ушундай. Тийбей койбойт. Анткени бул салынуу ашык. Салынуу ашык. Мындай биз ойлойбуз да мындай, мен ушундай эме мына кээ бирде айтам да, ошол мындай ошондон көрөк, андан көрөк аялдарыңарды жакшы караганды кандай караш керек деп сурашат да менденчи. Анан айтам субханалла, биринчи караганда ошол аялыңды эмнени каалаганын карап койгула. Анан аялыңдын эле каалоосу менен жашап калбай, субханалла, эркектердин каалоосу менен жашаганды үйрөткөнгө аракет кылгыла. Жалаң эле мисалы сүйөм сенсиз дебесеңчи. Анан субханалла бир күн эле ачууң келип мынтип калсаң эле, сен мени сүйбөйт экенсиң дейт да. Ошол себептен эмне үчүн мындай бир аз болсо да машалла кез-кезде эмне кылыш керек экен? Эркек киши бир аз мындай деп коюш керек да. Ушундай. Калганын айтпай эле коеюн да, түшүндүңөр да. Ди кабак түйүп коюш керек да, мындайчы. Эмне туура эмес болуп атат деп. Акылы бар аял болсо, сенин кабагыңды түшүрүп эме кылат мындай. Ай, туура эмес кылдым окшойт дейт. Анан кечирим сурап ийет. Эгер акылы жок кемпай болсо, кечирип койгула, акылы жок. Китеп окубаган, түшүнбөгөн, эгоистка болсо, анда сен кабагыңды түйөсүңбү, тумуштумуңду түйөсүңбү, эшикти тарс жабасыңбы, бар бир ага. Демек субхана ал-ахмак давал сүкүт дейт баягы. Акмактын давасы сүкүт дейсиң дагы, мынтип жашайсың. Ошо. Мынтип жашаган оорунок. Ассаламу алейкум устаз, сизге Алла разы болсун. Канча адамдан жашообузга үмүт берип жатасыз. Эки дүйнө бактылуулук насип этсин, өмүр узун болсун. Түшүмдө чубак ажыны көрдүм, машалла. Ал киши мага сен айга элексиң, сен дагы көрүнүшүң керек. Жакшылап дарылан дейт. Бул түш эмнени билдирет? Рахмат, Алла разы болсун. Алла разы. Алым түшкө кирсе жакшы, машалла, билесиздер. Илимиңиз, билимиңиз, иманыңыз күчөйүп кала каласы. Алла береке берет. Ушундай.
Устазым, ассаламу алейкум. Сизди өмүрүмдө жаңыңыздан көргөнүмө кубанычтамын. Рахмат. Суроом мен. Балам 2 жашта. 2 жашта. Ыйлаганда ээрип калат, көгөрүп, өлүп эле тирилет. Врачтын баарына көргөздүк. Аягы анализдер таза чыкты. Бирок дагы эле ээрип атат. Эмнеден? Энен жүрөгү тынч болбосо бала ооруй берет деген чынбы? Бул негизинде көп убакыттарда жанагындай балдардын ыйлагандары, бир шайтандын чымчыганы деп да коебуз. Бирок мындай балдар айыгат, коркпой эле коңуз, Келсе жана биз атайын берип атпайбыз, кылдан амалды кылып көрүңүзчү биринчи. Анан Кудай буйрса, мындай бала ыйлак болот, кээде асли түпкүрүндө ыйлак болгондор бар, көгөрүп кетип жанагы болгондор. Эми аны айыгат иншалла. Балким бала ошо азыртан эле көк экенин билип атат да. Эркек болсо иншалла эркектин көгү оокат табат туурабы? Аялдын көгү эмне табат? Муну унутуп калган окшойсуңар, Аялдын көгү таяк табат. Муш жейт. Ошон үчүн эркек көк болсо, настойчивый, настырный болсо, мындай бир аябай болсо, анда машалла ал сөзсүз эмне кылат? Оокат кылат. Жашоодо ийгиге жетет ал. Анан тигиндей болсо болбойт. Ошон үчүн балким ошондой жакшы бир бала болот, Кудай кааласа. Ассалам устаз, менин күйөөгө тийгенме 4-5 жыл болуп калды. Кайненеме жин шайтан кирип калса керек. 20-30 жыл мурда кечке уруш кыла берет. Биз үйлөнгөн учурда кичине чогуу жашадык. Бирок мен кайненем менен чогуу жашай албайм. 4 баласы биригип өзүнчө карагыла деген. Бирок эч кимиси көп деле карабай ар жерде жүрөт. Кайненем чогуу жашап карабасаң мага күнөө болбойбу? Күйөөнүн милдеттери боюнча айтып өтүңүзчү. Эми кандай десем эми. Эгерде укукана милдетке келе турган болсок, келиндин деле милдети эмес. Сенин апаңды караш, мисалы, эркектин апасын караш. Бул бир жагы. Бирок бизде сооп табасың деген сөздү айтабыз көп. Ошол жагына келгенде, ошондой эле адамгерчиликке келгенде, биздин кыргыздын менталитетинде биз ошол кайненени, кайнатаны эмне кылабыз? Өзүбүздүн энебиздей көрөбүз. Шариятта деле ошондой. Мен баягы бир сабакта айткам муну. Сен укук жагына келгенде милдетиң эмес. Сен свободная, на 4 сторонусуң. Ушундай нерсе да. Кааласаң төрөбөйм деп койсоң да өз ишиң. Кааласаң деген тамак жасабайм деп койсоң да өз ишиң. Кааласаң төшөгүң салбайм деп койсоң да болот. Бирок сен дуура экенсиң да. Ушундай нерсе. Эгерде мисалы ошол эле аялдын күйөөсү, мына бо келиндин күйөөсү, ушул келиндин энесин бизге Кудай сактасын. Бүт эч кимиси калбай кала турган болсо, карабай койсо, келин эмне кылат бул кыз? Бо келин эмне кылат? Айтат да мен барып энемди карайм дейт туурабы? Карабай койсо сен акмак экенсиң, бир энемди жардамдаша албай койдуң дейт да туурабы? Мына көрү кандай нерсе, бири-бирине байланып калдыбы? Демек, субханалла, кандай эле сен өзүңдүн энеңди сыйлап аткандай, ошол сенин күйөөңдүн дагы энеси, атасы сенин субхана ата энең болуп эсептелет. Демек, аны сен сыйлай албай аткан болсоң, субханалла, Кудай буйрса мына канча дейт, 4-5 жыл болуптур, демек 2-ни төрөп койгон болушуң керек. Болду, 2-ни төрөп коюшуң мүмкүн. Эми 2 төрөгөндө Кудай буйрса сен азыр мына ушул кайненеңди, ошо силер өзүлөр эле карасын десе, мына Кудай буйрса сен 4-тү төрөйсүң, Кудай кылса, 4 баласы бар экен, 4 баласы бар окшойт, мына 4-5 баласы бар окшойт да. Мына сен 4-5 баланы төрөйсүң, Кудай буйрса, анан сенин келиндериң Кудай буйрса 4-5 балага түрткүлөйт. Гарантия берем мына. 100% гарантия берем. Жазылган нерсе, айтылган нерсе, бул ушундай нерсе. Алла Таала өзү ушундай деген Куранда. Кыргызда сөз бар. Жакшылыкка жакшылык. Туурабы? Жакшылыкка жакшылык, сыраякка бата. Ошон себептен субханалла, бу келиндин милдети эмес. Бирок сен адамгерчилик милдетиң. Сый жагынан келгенде, өзүңдүн келечегиң үчүн бул адамдарды сыйлаш керек. Мейли жин оору менен оорусуң керек болсо. Күйөөнүн милдеттери боюнча аябай көп. Күйөөнүн эркектин алдында милдети, аялдын алдында күйөөсүнүн милдети аябай көп.
Birinciden kүйөөнүн милдети адалдан багыш керек. Bir кусок арам алып келбеш керек. Адал менен ондай тимеле момчуш керек киши адалдан табайын деп. Бул биринчи. Экинчиси ошо аялын дайыма көзөмөлдөп туруш керек. Көзөмөл каякта жүрөт, ким менен дос, ким менен сүйлөшүп атат, ким менен баарлашып атат, намаз окуп атабы, орозо тутуп атабы, Куран окуп атабы, зикир кылып атабы, сенин милдетиң, эркектин милдети. Эгер ушуну кылбаса аял киши, сен таап келгениң бир тиын. Курсагын тойгузуп, кийин бүтүп болгонуң бир тиын эгер сен аялыңда дини болбосо. Унутпагыла. Азыр сен алтын менен бөлөп кой. 75-чи камера берип кой. 120 квадрат үйдө жашатып кой. Бирок ошол аялыңда дин болбосо, намазың болбосо, эртең Алланын алдына жооп берет. Мына милдетиң. Качан милдет болот? Кайсы нерсеге жоопкерчилик болсо ошол милдет болот. Сен жоопкерчиликтүүсүң ошол аялга. Кийинтип койгон, ичинтип койгон, аны айтабыз, сабабагыла, сөкпөгүлө, бул да милдет. Сабабаш керек, сөкпөш керек. Ушундай аялыңдын субханалла ар бир кыймыл аракет үчүн жооп бересиң. Кээ бир алымдар айтат го, эгер эркек кыйшыйса, аял 2 эсе кыйшаят. Сен 2 эсе кыйшасаң, аял 4 эсе кыйшаят. Сен 2 эсе бат болот. Сен арам десең, аял 2 эсе арам жейт бат эле. Ушундай, ошон үчүн милдетиң чоң. Эркектин милдети аябай чоң. Ассаламу устаз, менин кызым. Түшүнүктүү болду эркектер? Курсактарды кетириш керек, Эмеге барыш керек. Негизинде мен азыр аябай кейиген нерсем бар десең да. Кажерге барсам эле бардыгы тең курсагын чыгарып, өзүмчө эле. Баняга барсам деле курсагым мындай чоң боюнда бар деп эле. Мындай барсаң да эме кылып эле өзүн өзү карабаган эркектерди көрүп атам. Фитнес залдарда аялдар жүрөт. Түк. Эркектин бардыгы тең эле курсак чыгарган мода болуп кеткен да. Жок, пайгамбарга жаккан иш эмес бул. Эркектер азайып бардат билесиңби? Баягы бир врачтан сурасам, кайсы оору көп десем айтат, жүрөк оору көп дейт да. Анан жүрөк оорудон өлгөн андан көп экен. Ассалам устаз, менин кызыма кайненеси баласы ысытмалап койгон, кайтарабы, кара доого айланып кетпейби, кандай кылсам болот? Көп урушат. Рахматлар. Ушуну кайдан билип алышат билбейм, анын кайненеси экенинчи. Баласы экенин кайдан билишет? Койгон дейт. Точно кармап алдыңар эле колунан ысытып атканда. Андай кылмайм, бирөө бул күнөө мынакей. Бирөөнү мисалы алса, кээ бирлер бар да, сени кайнатаң окутуп коюптур деп айтса, кайненең окутуп коюптур десе, ошол шарлатан болот уже. Андайга ишенгенге болбойт, барганга болбойт. Кантип билесиң окутуп койгонун? Эгерде колуна мону топ деп кармап алсаң, ак шүмшүк деп, кызымды окутуп аткан турбайсың депчи. Ошондо да сага ишенбейбиз да. Төртөө керек, кармап алыш керек. Ушундай болбойт. Кандай кылсак болот? Эгер окутулган болсо, окутуш керек. Эркек киши таарынчак болсо, 3 күндөн таарынып жүрө берсе, аял эмне кылыш керек? Жади болуп бийлеп бериш керек. Эмне аласыз эми субханалла. Таарынчак экен күйөөбүз билесиз да, 3 күн эмес, 5 күн болсо дагы, эгерде шарият боюнча эме болбосо, жана күнөө иш болбосо, кандай десе күнөө иш. Эгер аял мына эми шарият сөзү шарымжак айтып коеюн, Тарым калбайсыңарбы кийин? Тарымалама. Качан аял киши, эркек киши төшөккө чакырса, тап койсо, ошондо эркек киши таарынса, проблема болуп бүттү. Чоң проблема. Ошондо таарынса, анда күнөөкөр болосуз. Аял киши. Анан таарынса, таң аткыча периштелер бар, Алла Тааланын. Ошо аялга каргыш айтып турат экен. Сага каргыш болсун. Ошо күйөөңдүн жан дүйнөсүн жыратпайт белең. Акмак деп ушун периштелер каргыш айтып турат экен. Бул ошондо күнөө болот. Анан кийин субханалла, качан бөтөн бир эркек сен жокто үйгө кирип алган болсо,
Бөтен эркектер киргизбе дедим беле. Бул үйдө тур дебедим беле сени десе, ошол мезгилде аял киши жок, мен турбайм, каалагандай кылам. Мен каалагандай басам мен. Мен эмне үчүн Кудай таала мага момундай сулуулукту берди, мен көрсөтөм десе. Бар го ошондойлорчу. Мен сулуумун мен. Эмне үчүн үйдө жашынып жатышым керек мен. Мен иштешим керек, тырмагымды момундай бир жана ведьманыкындай кылышым керек десе, анан ошондо күйөөсү таарынса, анан ошондо күнөө болот. Анан дайын жок эле субханалла. Бир болбогон нерсеге таарынып атса күйөөңүз, анда бул эчтеке болбойт, таарынып турсун да кишине. Туура да. Эркектин таарынчактыгы субханалла, катынсы мал болгон эркек болбойт, жакшы болбойт. Эркек эркектелүү болсо мындай анча грубыйраак мындай. Анан кийин сылама болуп эле жанагындай монтип аялга окшоп эле монтип өзүнө өзү карап монтип жүрүнөр, монтип. Бул слишком да. Андай болбогула, Баягыдай эле кыргыздай болсо, атка минип көрчү жолдо. Баягы бир атка минсем сасыйм дейт го. Атка минсем сасып калам дейт. Көрбөйсүңбү андай? Ушундай эркек болбой эле кал, Ассалам устаз. Көңүлүңөр ооруп аткан жокму? Таарынып калган жоксуңар? Таарынбагыла, мен такыр таарынбагылачы. Мен сизди аябай жакшы көрөм башла. Устаз, кыздарыбыз бат-баттан ооруп атат. Күндүз уктаса же түндө уктаса эле ыйлай беришет. Эмне себептен анте беришет? Башка малдар барсам дем салдырабыз. 3 күн жакшы уктайт, кайра анан ыйлашат экен. Негизи өзү жана үй тазалоо деген сөз бар го. Ошол нерсени көп айтабыз биз. Үйүңөрдү карагыла. Үйдүн ичинде жана жин шайтандар болуп калса да ошондой болот. Же болбосо сизде жин шайтан болуп турган болсо, ошонун себебинен сизге бир аз балдарыңызга зыян болуп жана ыйлашат. Ошон үчүн үйлөрүңөрдү мүрзө кылып койбогула. Намаз окугула үйүңөрдө, Куран окугула, зикир кылгыла, үйүңөрдө таалим чөйрөсүн кылгыла дегенде. Үйдүн ичинде качан нур кирсе, анан ошондо субханалла болот. Жанагындай үйлөрдө таалим болот эмеспи? Жанагындай атайын жумасында бир жолу болот. Ошондо таалимди сурап алгыла үйүңөргө. Же болбосо үйүңөргө устазларды алып келип алып, мисалы сабак окугула, намаз окугула, үйүңөрдү мүрзө кылып койбогула. Үйлөр мүрзө болуп калат. Эгерде кимдин үйүндө дин болбосо, кээ бирлердин үйлөрүндө бүт нерселер бар, байкайсыңарбы? Үйүнө кирсең тимеш, музейге киргендей болосуң да. Отурайын деп атсаң, өзүңдү ойлоносуң да, отуруш керек, отурбаш керек депчи. Анан ошондой үйлөр бар, кээ бирлер. Анан ошондой үйлөрдүн өзүлөрүнчө аристократ болуп басып жүргөндөр бар го, мындай бутуна шлепка кийип алып эле мынтип барсаң жактырбайт го. Ошондой үйлөрдө көп болот мындай нерсечи. Ойлоп атат, ал таптаза, таза болуш керек туура, бирок ошону менен бирге эле жанакындай үйдүн ичинде дин болбосо болбойт. Саламатсызбы устаз, күйөөмүн мүнөзү жаман, сөгүн уруш кыла берет, балдар чарчады, тууган урукка коло кошунага кошулбайт. Көрсө бизге мүнөз ушундай экен. Бирок аны оңотсо болот экен. Мисалы алсак, ачуулусуң. Мурун баарын ачууланып берсең, эми субханалла эмне экен? Капырлардын кылып аткан жаман ишине ачуулан. Мурун сен аябай мындай уруш чагы элең субханалла. Эми субханалла, эми сен үй менен динге келип ал дагы, машалла эмне экен? Башка нерсени уруш, тозокко түшүп калганда жанагындай бир күнөө кылып аткандарды уруш, ушундай уруш, сооп чыгып аткандар машалла уруш бар, ушундай да. Өзгөчө болот да бир аз бияка. Бирок мүнөздү Алла Таала берет экен. Бирок өзүм мүнөзүм ушундай эле дей бербей, аракет кылыш керек оңгочу. Анан эми эгерде мондай тууган урук, когон кошун бардын кошулбай аткан болсо, демек психологический отклонение жок. Муну врачтар мындай деп коет аны. Шизофрения деп коет. Острая шизофрения деп коет. Алим ошондой ооруп аткандыр. Ассаламу алейкум устаз. Мен 7 бир тууганмын. 7 тең кызбыз. Апамды турмушка чыгыңыз десек, чыккан жок. 33 жашта. Ажырашкан. Азыр 56 жашта. Эмне болот? Бизди биян окуйбай койдум. Чоң эле кагазга жазсам керек. Эми субханалла, эми бир эме бар. Эгерде аял киши өзү билет да, кааласа чыгат, кааласа чыкпайт да. Бирок ошондо болсо да, субхан силер мойнуңардан карыздан кутулдуңар иншалла. Скажите, пожалуйста, как можно вывести молодой женщине от зависимости от алкоголя? Посоветуйте, пожалуйста, страдают дети, муж. Ну, что могу сказать? Давайте, пускай она приходит, что-нибудь посмотрим, что можно сделать, хорошо? А то так получится, что не знаю кого. Надо сперва посмотреть, кто она такая. Хорошо?
Саламатсызбы? Мен 1 жылдан бери ооруп жүрөм. Жүрөгүм коркот, жашоого көңүлүм жок болуп, уйкум тынч эмес. Жаман сөз же жаман кабар угсам 2-3 күн кыйналам. Урушчаак, ыйлак болуп калдым дейт. Келген турбайсызбы? Кудай буйрса угутуласыз. Келдиңиз да туурабы? Саламатсызбы? Менин суроом, менин бир балам бар, 18-ге чыгат. Ошондон бери төрөй албай жүрөм. Дуа кылып коюңузчу. Анан шам менен куптан окууга коркунуч келет, жүрөгүм ооруйт. Эгер сиз жакта болгон болсоңуз, иншалла жакшы болосуз, макулбу? Коркпойлоңуздар. Момундай маселелердин баардыгы проблема эмес. Ассаламу алейкум. Багыштап Куран окулган күнү таң атканча кир жууп душка түшсө болобу? Арбактарды кир суу менен тосуп аласыңар деген сөз туурабы? Бул ушунча мен ойлой берчү элем да, азыр интернет аябай күчтүү, адамдардын баары динди укмуш түшүнүп калды дечимин да. Анан көрсө күндөн күнү дагы артка кетип бараттырбыз да. Ушундай чын ушундай караңгылыкта. Анан мына акыйда деген бар, ишеним дегенибиз бар. Биз субханалла арвактар бар экенин ишенебиз. Арвак деген сөз бул арабтын сөзү, рух деген сөздөн алып. Рухтар ааламы. Же болсо өтүп кеткен адам көпчүлүгүн арвахун, мындай көп жандарды арбактар деп айтабыз. Кыргызчасы ушундай. Анан алар мисалы биз өткөндөн кийин мына өлөбүз да баарыбыз өлбөй коебуз да. Кул нафсин даикатил маут, бар инсан өлүмдү дамып татат. Мына ошол мезгилде Алланын алдына барганда биз жооп беребиз дейбиз. Мүрзөнүн ичине киргенден кийин баардыгыбыз Аллага алдында жооп беребиз. Бирок бир дагы жан жерге чыкпайт кайра. Мына киргиздиң мүрзөгө, болду, всё. Үйүңдүн тегерегине келип мага Куран окутуп койчу дебейт. Андай жок. Түшүндүңбү? Анан тигинден арбактар келип уруп кетет, анан арбактар келип тазалап кетти деген сөз бул караңгылык. Ширк мына. Жарты молдо жанында отурат. Жандан бери жооп берет. Аллах разы болсун. Дегеним, бул туура эмес. Макулбу? Аны жууна берсе болот. Тырмак ала берсең болот. Баардык нерсе кыла берсең болот. Анан мүрзөдөн чыгып келеткенен, арбактар келеткен үйлөргө 4-чү Куран окусаң, тегеренип алып анан Куран ошо сен жасаган ашты жеп кеткен деп, ойлосоң канча жейт. Ал өтүп кетти нерсе, кандай жашасаң ошондой өлдүң. Кандай өлгөн болсоң ошондой сурак бересиң деген сөз. Мүрзөнүн ичинде болду. Түшүндүңбү? Бирок сурак бар мүрзөнүн ичинде. Анкир банакир эки периште бар. Ушундай нерсе. Вообще Куран окутуп Куран окутуш эң жакшы амалда. Соого жетет. Куран окутуп тургула. Эми сөзсүз эле кой союу эмес да, бирокчу. Бизде ушундай көрүнүп калганда кой союш керек, такыр болбогон тоок союшубуз керек го бизчи. Анан эми Куранды мындай эле окуп койсоң болот, эчтеке кылбайды элечи. Керек болсо мындай жөнөкөй нан коюп кой. Эми жыт чыгарыш шарт эмес. Борсок жасап эми кыргызда жыт чыгарыш керек деп калып, эмне кылат? Чыгара бер, эчтеке болбойт, андан деле эчтеке болбойт. Боло берет. Куран окуткула. Куран окутпай жанагындай кээ бирлер бар, анда ширк деп алгандар бар. Жок, андай туура эмес. Сооп жетет иншалла. Курандын соого жетет. Салган мечитиңдин соого жетет. Берген садакаңдын соого жетет. Ассаламу алейкум, 12 жаштагы балам так. Центральный, ментральный клапанга жакшы иштебей атат. Алып келсек болобу. Чоңдор мейли киреби же детский киреби? Детский кирип калат го. Осташ, менин 5 балам бар. Жолдошум менен мамилебиз начар болуп кетти. Бири-бирибизди көңүлүбүз калды. Ажырашкым келип жүрөт. Эмне кылам? Чоң рахмат. Ажырашпаңыз. Ажырашпаңыздар. Эмне үчүн дегенде, субханалла, жашоо ушундай. Мага көчө бир бала жакшы бир сөз айтты, мен башыма даңк дегенде эле бир таш менен ургандай эле бир тийгендей болду. Бирок эми аябай чоң нерсе. Чын-чынына келгенде, субханалла, мына ушу 5 балаңыз менен ажырашып алып кайда барасыз? 5 баланын мисалы атам жөнүндө сураса эмне деп айтасыз? Ошон үчүн мындай кээ бир аялдар мындай негизинде аял киши көбүрөөк ойлонуш керек да. Баягы эркек киши болсо мындай кандай десем көп убакыттарда ойлонбой калышы мүмкүн. Бирок аял киши ойлонуш керек ушул жөндөчү. Анткени себеп бул 5 бала аны менен 4 күнгө батыш, бирөөнүкүнө батыш деген нерсе бар.
Бирок карап көрө турган болсокчу, мен муну айтам да, кээ бир убакыттардачы бул ушундай аткандар дават деген бар, билесизби? Дават деген бар. Ошол жерде жана аял менен чыга турганы бар. Ошо менен бир 3 күнгө чыгып келсеңер, кадимкидей сүйүү мухаббат кайра келип калат өзү эле. Ушундай. Анан эми урушуп талашып аткан болсо айла жок, бирок ошондой болсо дагы ажырашпагыла. Assalamu aleykum устаз, мага көз тийген экен. Турмушка чыгып балалуу болдум. Көз тийгени балама да таасири болгон жокпу? Ага дем салуучу керекпи? Жок, кереги жок. Саламатсызбы? Биз үй бүлөбүз менен Аксыдан келдик эле. Так, бул акчылыктар экен, машалла. Устаз, 255 деген номерди көп көрөм. Машинанын номерин саат 255ти соода кылсам кээде 255 сомго кылам. Анын аят айыл курсуну көп окудум. Керек деп ойлоп калам. Суром шайтандар көргөзө береби? Чоң рахмат. Зациклений болбош керек да бир цифрагачы. Анткенсе бир нерсеге аябай эле көңүл бөлө берсеңиз, жашооңуз тарып кетет. Негизи ислам келгенде ырым деген чыгып кетет. Мен мусулманмын дегенде ырым чыгып кетет. Ырым көйлүк бар го. Ачакей столбанын астынан өтпө. Мышык келатса бирдемкеңди тиште. Бит чип калса сыгып кой. Бит деле көрбөй калдык азыр, жок. Барбы бит деги азыр? Жок. Мурун илгери бит бар эле. Мектептен да көрчү элем, сыгып койчу элем. Эми ал дегеним субханалла, ушундай ырым бар да, ырым көйлүк. Анан тигинтип койсом мынтип калат, анан арбак келип уруп кетет, анан тигиндей кылып кетет деген нерселерден ислам келген жок. Бир гана Алладан гана болот. Бир гана эмнеден болот экен? Алладан гана болот. Башка нерседен болбойт. Бир гана Алладан болот. Болду. Ишеним турла. Жакшылык да, жаманчылык да бир гана Алладан. Ырым көй болбогула. Нумерология мен баянча бирөө эме, сен канчанчы жылы туулгансың дейт, айттым. Мен 77-жылы 8 августтун 3-үндө төрөлгөм десем, деп тура китебин ачып, охо, сиз лидер болмок келдиңиз деп. Эмне дедим да сен? Десем, сиз лидер болуп өтө бай боло турган адам экенсиз. Охо, тигине мындай, мына сиз мындай баштасың. Юпитерден Сатурнга өтүп кеттик акыры эле. Отурам, акырында мен өтөм. Келечегимди айтып баштаса болобу? Токто дедим ошо, дырт дедим. Ошо көрдүңбү, башында кичинекей нерсе менен кызыктырып, тиягына апарып туруп, чоң ширк кылып туруп, тагдырымды айтып баштады да. Сен ушундай болосуң депчи. Сен ушундай момчу жашта өлөсүн айтып берип коюң керек болсочу. Ошого бир күн калганда өлдүң да чачың каарып. Ушундай ырым көйлүктөн ислам таза. Мусулмандар ырым көй болбогула. Ырымчыл болбогула. Баары эле күлө беришет да, мындай чоң ажыкен айткан нерсесинечи, мындай жанакы шыпыргын жаткызыш керек турузуп койсо, эми турузуп койду, алган удобный болот депчи. Бул сөздү кээ бирлер мындай прикол кылган да. Бул киши чоң нерсени сындырып таштаган да. Бир сөз мененчи. Бүт мындай канча жылдан берген ырым кылып туруп күнөө кылып жүргөнүбүздү бир сөз менен талкалап салган да. Ошондой эле любой нерсеге ырым деп болсо нерсе катышпагыла, качкыла. Ассаламу алейкум устаз, сиздерди дайым угабыз. Аллах сизден разы болсун. Өзүмө кол салган өлөм деген адамга эмне дейт элеңиз? Ата-энеге кантип насаат айтсак болот? Өзүн өзү кол салуу, пайгамбарыбыз айткандай, ким кайсы нерсе менен өлсө, ошо менен кыйналат. Өмүр бул аманат. Адамдын жашоосу, өмүрүң бул аманат. Сага берилген. Эми ким деген өзүнүн жанын өзү кыя турган болсо, бул Алла берген өмүргө кыянат кылган болот, кыяматта тозоктон башка орун жок. Тозок. Бир күнү дейт, мечитке бир адам кирип келди. Пайгамбардын заманында. Пайгамбарыбыз айтты, ушул тозоку деди. Тозокко түшөт деди. Я Расулалла, бул дейт, динде бекем деди, 5 мал намаз окуйт. Дайыма согуштарда жүрөт. Алла жолунда байыма биринчи, бүт жагынан, я кантип деди. Пайгамбар айткан, бул тозоку деп койду. Экинчи күнү келди, бул тозоку деди. Үчүнчү күнү бул тозоку деди. Алла менен касам ичип айтам дейт, ошо сахаба, чуккан сахаба. Согуш болду дейт. Согушта жарадар болду дейт. Ошол адамдын дейт, жарадарлыгынан чыдабай кетти, өзүн өзү өлтүрүп салды дейт. Пайгамбарыбыз билген бул тозок экенин. Эми ошол бул айтып аткан нерсе ошо эки, өзүн өзү өлтүрүү чыдабай кетти да.
ошон чыдабай кетип, жашоомда оорчулукка чыдабай кетип, аялдын кетип калганына чыдабай кетип, күйөөсүнүн кетип калганына чыдабай кетип, карыздарына чыдабай кетип, киши ооруганына чыдабай кетип, жашоосунда мындай кыйналып кеттим деп өзүн өзү өлтүргөн адамдар только тозок болду. Ушундай. Кийинкиси болсо ата-энеге насаат. Ата-энеге насаат айтпайбыз. Уккула туугандар. Бул эки кулагы менен турат, уккула. Бир сөз болот азыр экөөнө. Ата-энеге насаат кылбайбыз, ата-энеге кызмат кылабыз. Энеге белек, атага лаппай. Болду. Эркек аялынын илим алуусуна каршы болсо эмне кылуу керек? Мисалы эмне илим алгысы келет? Дин илиминде ошол аял кишиге Куранды окуп, намазын окуй ала тургандай, орозосун тута ала тургандай илми хал деп коет. Учурдагы илимди үйрөнүш важип эле болсо парз. Эгер ушундан сизди тыйып атса, анда ошо эркек күнөөкөр болот. Сиз барып өзүңүз андан рухсат сурабай окусаңыз болот. Эгерде субханалла сиз чоң тафсир жанагындай чоң илимдерди окуйм деп аткан болсоңуз, анда ошондо күйөөңүз жок, сен илми хал билесиң, отур десе, анда күнөөкөр болбойт эркек. Тыйса, маша отуруп бериңиз болду. Билгениңизге шүгүр. Эгерде болбой эле жанагындай айтып аткандай нумерология окуйм мен дагы бир нерсени окуйм деп ушундай бир эме аткан болсо, эркек тыя турган болсо, баш ийишиңиз керек болот. Үй бүлөңүз аялдын илим алуусу динибизде кандай карат? Аялдын үй бүлөдө аялдын илимдүү болушу, балдардын илимдүү болушуна, балдардын адеп ахлактуу болушуна, тарбиялуу болушуна, жашоодо көз карашы терең болушуна себеп болот. Илимсиз аялга караганда илимдүү аял балдарына жакшыраак тарбия берет. Адеби болсо, конечно. Илимди алып туруп, адеби жоктор жүрбөйт туурабы? Интернетте караса, жолукту салынып алып, таң билип атат го TikToкточу. Жол санап алган. Демек, адеби жок боло турган болсо, эмнекен жолукта пайда бербейт экен. Ошол себептен эмнекен жанакындай бир илим алганда ошол аял киши балдарын жакшы тарбиялайт деп айтабыз. Бат-баттан. Так, 10 мүнөт кылалы. Ассаламу алейкум молдо. Мен намазды жаңы үйрөнүп жатам. Кагаздарга жазып окуймун. Көп сөздөргө тилим келбей, кыйналып жай окуймун. Көп аяттарды ар кандай жазылган болуп, кээ бир сөздөр айтылса, кээ бир сөз айтылбайт экен. Намаз окугандан сурасам, ар кимиси ар кандай айтышат. Суром, кагаз менен окуган болот. Намаздан кабыл болот иншалла. Ниетти бир сааттан жазылган сөздөр менен эле окуса болот. Сизге чоң рахмат. Менин атым Баландайкар. Биринчи жолу сизге келип жатам. Суранам, мага жакшы тилектерди айтып дуа кылып коюңузчу. Амин. Бактылуу болуңуз иншалла. Динден бекем болуңуз. Сизге жана балдарыңызга чоң ийгилик каалайм. Рахмат. Сизге дагы иншалла. Такыр иш эле алдыга жүрбөй жатат. Аракет кылсам да болбой, эмне кылсам болот? Аракет кылбай кой. Кээ бирлери бактылыкту кесипте деп ойлошот. Бир аз сабыр кыл. Эс алып кел. Боонуңду токтотуп кел. Токтот боону. Бар даватка чыгып келе калчы. Чын. Болбой атабы, кээ бирде токтогула. Токтоп. 1-2 күн эчтеке болбойт. Работа не волк, в лес не убежит дейт, билесиң? Кээ бирлер бар да монда бир тыттынан өрөт да ошондон табам аз деп, мына наркоман болуп калган да. Жок, кандай болбогула. Токтогула. Кудай Таала эс алышты да буйрган. Мээңди салдыр, шашпа, качпайт эчтеке. Бир жакшы бир эме кыл. Бар, мындай жакшы адамдар мечитке бар, 1-2 күн мындай өзүң неме кыл, серги, чурка, кээ бирде айтам жана мындай чоң эле груша бар го. Кыйкырып бар, деп Джеки Чандай теп. Брюсселдей теп, мисалы алсачы. Ошондо токто. Анан кийин субханалла 1-2 күндөн кийин анан мындай ойлонуп көрсөң, бул башчы, бул вечный эмес бул. Ойлоно берсең болуп калбайт. Ошон үчүн айтып берем, кээде аракет кылып атасың, болбой атабы, кичине токтоп тур. Анан субханалла аракет кылбай, жанагындай эс ал. Чын айтам, бар тууганыңа барып кел, апаңың барып, ата-энеңдин дуасын алып кел, шашпай бар. Көптөн бери эле көрө элек болушуң керек. Кээ бирлер интернетте отура бере эле движение кылып атам деген ойлоңдор да, кээдечи. Ошондой субханалла. Бая бир эмени айтып берип жаткан, интернет өчүп калыптыр да, мында мынтип караса, чөтө биякта бул столдо чоң атам отурчу эле, өлүп калган окшойт. Жок. Апам карып кетти, чачым өтүп калыптыр. Бул бирөө келип калып, бул ким болду экен? Ай, таанышып ал, бул күй балаң десе. Карындашым күйөө тийип кеткен деп, кээ интернет отуруп ушинтип калган да. Интернетти субханалла өчүр.
анан бар эс ал. Аслан устаз Заикени кайсы сүрөдө окуса болот? Дем салуу максатында башка жолдордон айтып коюңузчу. Ихлас сүрөсүн көп окуңуз. Дем салбай эле окуй бериңиз. Жолдошум экөөбүздүн такыр мамилебиз келишпейт. 2-3 күн эле жашам, 2 күн эле жакшы болобуз, 15 күн жумушта болот. Келгенден кийин 1-2 күн эле жакшыбыз, эмне кылсак болот? Ошондо тиги 15 күндөн келет турбайбы? Аны 2 күн эле жакшы болот экенсиңер, негизинде субханалла бул эр аялдын ортосунда мамиледечи бир аз көп убакыттарда бир мамиле деген бар го. Мындай негизи эркек менен аялчы бири-бирин жакшы көргөн жакшы болот. Чын айтам. Бири-бирин жакшы көргөн жакшы болот. Ошол себептен дайым такай бир аз болсо дагы бир мамиле кылыш керек. Мисалы келди, аял киши эркекти күтүш керек. Эми мен айтсам бул эмне эле ушинтип атат, эмне эле кийлигишип атат дей бергендер бар экен. Жок, аял киши 15 күндөн бери аял көрбөгөн эркекке даярданыш керек. Жуунуп, атыр себинип, ак көйнөк кийип, мындай бир жакшы тамак кылып, машалла, ушундай кылып, анан кийин келер замат эле проблеманы айтып, тиги кредит төлөш кетем дей берсең, тиги 15 күн жүрдү тияктачы. Эми ошентпей, машалла, билесиңби бир сахаба аялдын окуясын. Күйөөсү өлүп, аялдын баласы чарчап калат. Күйөөсү келердин алдында. Анан мынакей айылга кирип келатат төбөмөлөмүн. Баланы жууп, тазалап, ар жака жаткызып коюп дейт. Анан кийин күйөөсү келгенде, балам гана деп сурап атат экен. Балаңыз ушундай жерде эс алып атат. Деп жакшынакай кылып, бүт нерсени кылып, тамагын берип, жакшы түн өткөзүп, анан кийин эртең менен багымдат намаздан кийин ушундай болду эле таксырым. Сиздин балаңыз ушинтип, дүйнөгө өтүп кетти. Мынакей сиз келдиңиз, мен ушундай кылдым дегенде, баягы ачуусун келип аялына кыйкырайын дейт, бирок эң жакшы мамиле болду да. Анан пайгамбарыбыз, "Я ушундай болду десе, пайгамбарыбыз түндө болдуңар" дейт. "Болдук" дейт. "О Алла, ушу түнгө береке бер" деп дуа кылган экен. Ошондон эң жакшы бала төрөлгөн да. Ошол себептен субханалла эмнекен, кээ бир убакыттарда проблеманы сразу айтпай аял кишичи, эмнекен ошол күйөөсү 15 күндөн кийин келип атса, жакшынакай тазаланып жуунуңуз, шампундун жакшы жыттуусун алыңыз, күйөөсүнө жакканыңызды алыңыз, машалла. Ошондой кылып туруп, анан даярданып күтүп алыңыз. Анан 15 күн бою сизди койгуңуз келбейт да. Тажайсыз кет депчи. Билем мен андай тажаган аялдардычы. Ассаламу алейкум устаз. Үйдөн тегерек четине саара кылган кандай болуп калат? Шашылып калганда болуп калат. Балдар дагы кээде саара кыла берет. Рахмат устаз. Жакшы болбойт. Бия чакыруу экен. Баш кошту убакыт толсун деп консун деп. Бир дөөлөт үйгө жолсун деп ардактап сизди чакырдык. Ак тойго болсун деп дейт. Ох, машалла. Баш кошу айма сонун экен. Заара кылган жакшы эмес. Жолго адамдар эме кылган, эс ала турган бактын тегерегине, суунун башына, агып турган сууга, тагайсана, дасторконго, заара кылган гүлгө туура эмес. Шариятыбызда жакшы көрбөйт. Анан эми ошол негизинде туруп заара кылуу туура эмес болуп эсептелет. Уяттуулуктун бир эмеси. Саара кылганда биз шариятыбызда истибра дегенибиз бар, кургатуу деген бар. Кургатпастан кийип алса, пайгамбарыбыз эки түрлүү себептен адамдар мүрзөнүн ичинде азап көрөт дейт. Ошонун бирөөсү заарадан сактанбагандан, экинчиси көп ушактан дейт. Ушак кылган менен заарадан сактанбаган адам некен ошо көрдө катуу азап көрөт. Ошон үчүн биз дайыма чөнтөбүзгө бумага салып алабыз. Же болбосо ушундай бир ажатыбыз бүткөндөн кийин сөзсүз башын кургатып, заара кайра тарап кетпесин дейбиз. Мына ушунчалык нерсе бар да. Бул өзү заара кылуу бул өзүнчө бир искусство да шариаттачы. Жөн эмес. Эң мен устазым айтат эле, жаман туалетке киргенди билбесең, сен андан да жакшы жерге кире албайсың деп айтчы да. Ошон үчүн жада калса ажатканага баргандын эмеси бар экен, өзүнүн адеби бар турган, ошону үйрөнөлү машалла. Анан бул жакшы эмес. Ассалам устаз, өзүңүзгө кандай дем салып аласыз дейт. Өзүмөбү? Менин аябай көп. Эртең менен отурганда эле көп, кечинде андан көп. Мен өзүмө бир адат кылып алган нерселерим бар, шашпайм. Дем салып эмес, өзү эртең мененки кечки зикирлер бар, анан дуалар бар. Ошол себептен субханалла ошол экини аябай көпкө отуруп шашпайм.
өзүн шашпай адеби менен кыбланы карап отуруп алып даараттуу куптанды окугандан шашпай ар бир нерсени пайгамбар көрсөткөндөй кылайын деп кылып ошеме кылып көп кылам да. Анан бир эле сүрөнү окуп койбойм. Аябай көп. Ушундай. Анткенсе өзүмө Кудайга жалынган жагат. Робби менен отуруп алып, мына кайфтай эсилчимисиндей. Бекерин айткан эмес да алдымдарчы. Эгер дейт да биздин дейт Аллах менен болгон мамилебиздин даамын билип алса дейт падышалар, анда бизден тартып алып налог төлөтөт деген да. Ошон себептен субханалла Алла менен болгон мамиледе отуруп алам, я Алла. Сен мени билесиң. Мен сен бир пендеңмин. Мен колуман эч нерсе келбейт. Сен мага ушунча адам алып келип койдуң, я Алла. Эми мен буларга кантип жооп берем кыямат күнү? Сен мени кечирбесең мен өлдүм го. О Кудай. Эми сен мени сактайсың, сенден башка ким сактайт мени? Мен ушунча жин шайтандардын баардыгын, ушунчанын баардыгына мени салып берип койдуң. Мени сен мага ушуну бекер эле берген жоксуң. Мен биягыма душман кылдың, биягыңа душман кылдың, биягыңа дос кылдың, я Алла. Бу сенден болду да. Эми сен сактабасаң мени ким сактайт? Сен колдоп койсоң мени ким кордой элет, о Кудайым? Мен сени өтө сүйөм, я Алла. Сенден башка досум жок менин, сенден башка сырдаштарым жок. Сен гана меникисиң, мен сеникимин. Сен билесиң да мен кулмун да, сенин кулуңмун. Сен мени жаратуучумсуң, мен чыдайсыңбы сен? Чыдабайсың. Я Алла, мен сени аябай жакшы көрөм. Мен балдарыма мени себептен зыян келтирип, менин кесепетимди башка тийгизип көрүп, ушинтип отуруп берип бир саат өтүп кетет. Ушинтип эле сүйлөшүп отура берем. Жакшы көрөм ошо сүйлөшкөндүчү. Анан как будто болду эми бүттем, алый бербеш деген сөзү кылгандай болот да. Анан кийин ухта жылып калып калам. Анан жанымдагы сонун адамдар бар мени курчап турган. Мен субханаллахке бул жерде кызматта жүргөн балдардын баары менин досторум. Ата-энем бар. Жалгыз бир тууганым бар, эркек. Кыздар бар. Иним жаныма келип бир бетимен өп койсо тим эле жыргып калам. Кирет бул жерде. Анан ушундай ушу жакшы адамдар бар, анан сөп айтып берем, я Алла, сен мен бекеринен жакшы адамдар менен ошо. Анан ушу кайсы келсе, адамдар келсе, баарынан жакшы көрөм да. Чын. Бирөөнү жаман көрбөйм. Жаман кээ бирөө сөгүп кетсе да жакшы көрөм машалла. Мейли, эмне кылам мен? Ушундай. Ошон мен зикирлерим ушул. Дайыма күлүп жүргөнгө аракет кылам. Канча оор болуп, кыйналып турсам да, бутума тура албай турсам да күлүп тура берем да. Карап тура берем да. Жылжыңдап, баягы тамашалап дегене настроениесин көтөрүп койгөнгө аракет кылам да. Анткенсе мен кандай болсом, шакиртим ошондо турабы? Силер мага кандай келсеңер, ошондо чыгып кетесиңер. Уста сизден келгендер жылжыңдап эле күлүп кал дейт го бирөөсү. Айтат да, мен жылжыңдам да, көп күлөм. Ошондой. Так, дүйнө ишине ата-энеге жана илимге канча убакыт бөлүү керек? Дүйнө ишке, ата-энеге жана илимге канча убакыт бөлүү керек? Ар бир жумага чейин Аллах ыраазы болчудай дейт. Дүйнө ишине үй бүлөңдү багып карызыңан кутулганча, бирөөдөн колун сурап калбаганча коротуш керек. Ата-энеге аз бирок саз коротобуз. Күнүнө жоктон бир жолу телефон чаласың алыста болсо, жаныңда болсо күнүнө бир жолу дубасын аласың, бетине өбөсүң. Мына. Анан кийин субханалла илимге болсо, күнүнө эгерде мындай барып жүргөн болсам, мисалса мен күнүнө бир саат сөзсүз бөлөм, же 2 саат китеп окууга бөлөм. Китеп окуганда жөн эле окуп койбойм. Маани берип, шашпай. Ар бир нерсе акыбалга жараша. Китеп көп да менде, баягы мындай суроо ошону алып, ошонун илимин тасканан үйрөнүп коем. Мына ушинтип мисалса бөлүп кылса болот. Анан эми жаш бала болгон болсоң, машалла биринчи өмүрүңдү илимге арна. Ата-энеңди биринчи дубасын алып кой бир жолу. Анан субханалла акылың толуп калганча, мисалы 18 болсоң, 20-30 жашка чейин мисалса илим ал мисалы. Ушундай. Эгерде жашың өтүп калган болсо, анда эмнекен жумасына 3 күн Алла жолуна чык, даватка чык. Мына 3 күн илимге берген болосуң. Анан үйүңө келип, ата-энеңдин кызматын кыл. Ушундай нерсе кылса болот. Оңой. Так. Асан устаз, дамла, сизге аябай күтүп көрөм. YouTube каналда ушундай так, сеансты ошко ачсаңыз болобу. Биз жардам берип кызмат кылайлы.
Балдарым чоңойсо сиз окутсам сизде болушун каалайм. Эмне үчүн адамдар бири-бирине кара дуа кылат? 10 жылдан бери кара дуа менен алышып келем. Жаштык кылып аракта ичип кеттим. Бизге кара дуа кылгандар ичи тарлыкты же оорубу дейт. Эми оору да, конечно. Кара дуа кылган баардыгы жана бирөөнү окутуп атканда оорукчандар булар, больнойлор булар. Мен ошон бир нерсе айткам. Эгерде кара дуа кылган адамдарды билсеңер, ошолорду аяп койгула. Алар серонда тозокко чыкты. Алар доорду бар уже. Ошонун себебинен эме кылгыла. Аларды аяп койгула. Айткыла, Алла, эми болду. Өз башы менен кетсин деп кой, болду, бүттү. Макулбу? Анан эми ошко иншалла барганга ниет кылып атабыз, Алла кааласа. Арак ичпей анан, болду. Арак бул бардык жаманчылыктын энеси. Ушундай. Ассаламу алейкум. Биз жолдошум экөөбүз тынымсыз иштеп акча жакшы табабыз. Бирок эч берекеси жок болуп жатат. Биздин 5 кызыбыз бар, уулубуз жок. Кандай болот? 47 жаштамын. Так, ошондо аял киши сен үйдө отур. Эркек сен тынымсыз иштей бер. Анан ошондо береке болот иншалла. Анан балам жок деп, эркек балам жок, уулум жок дебе, уулум жок деген себебинен сенин үйүңдө береке болбой атат. 47 болгон соң мен менен тең экенсиң. Кудайым береке берсин. Кудайым береке берсин, Кудай берсин. 5 кыз, 5 береке. Чын айтам. Эркек бала болуш шарт эмес. 5өө дагы бала. Анан ойлойт да, кээ мен ушунча нерсени чогултуп койдум. Эми кыздар жок, сен өлгөндөн кийин серону балаң болсо делечи, өмүр бою чогултуп койгондучу, жана атасы каштап чогулткан бала чөмүштөп чачат дейт кыргызчачы. Чөмүштөп чачып салышы мүмкүн. Атың эле калганы болбосо, калган убакытта субханалла бул кыздар жакшы болот. Байкап көрсөм, эркек балдары барларчы жалаңчы бир кыз болсо деп ойлойт да. Бир кыз болсо деп ойлойт. Күйүмдүүлүгүнө сөз жок dey. Менин балдарым эле бар. Атака алдан чыгып эмне алып келдиң дейт да. Кыздар болсо кучактап калат да. Таң кала берем ошочу. Ассаламу алейкум ажаке, сизден сураныч. Ооруган адамдарга жакшы мотивация берип койгузчу. Ооруган адамдарга мотивация оңой эле. Сиз жакшы кабыл алсаңыз менден. Оору бул сиздин күнөөңүздү кечириш үчүн келди. Сиз күнөөдөн энеден туулгандай тазасыз азыр. Ооруган адамдын даражасы Алланын алдында бийик. Кудайым аны жөн эле оорутуп койгон жок. Ага Алла Таала сыноо иретинде берди. Ден соолук бул аманат. Аны айыктыруу аракетин кыл. Кудай Таалам күнөөңдү кечирди, сен даражаңды көтөрдү. Эгер ушу менен Алла Таала шипа берген болсо, демек сенин каныңды таза канга, этиңди таза этке кайра өзгөртөт. Эгер сен ушу оорунун себеби менен намаз окуп динге келип калган болсоң, Алла шипа берип койсо, хидаятты кошо берип койду сага. Демек Алла Таала сени жакшы көрөт. Эгер ушу оору менен өлүп кете турган болсо, иншалла шеиттерден болот. Кайгыра турган нерсе экен? Кайгырбагыла. Оору ушундай. Саламатсызбы, менин көзүмдүн давлениясы глауком, бир жери көрбөй калды. Жардам болобу? Окулистке да барыш керек. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Тооба кылганга чейин күнөөлөр, шабашка, зына жана башка Кудай сактасын, балдарыңызга зыян келтирбейби? Жаш кезде күнөөлөр. Тооба кылыңыз, болду. Тооба кылыңыз, бүттү. Шабашка кылбаңыз, жанагында бирөөнүн ортосунан жетет значит болчу. Ошондой. Анан зына, эми Кудай сактасын эми. Мындан аркысын оңдоп кетели, өткөн ишке салабат. Негизи ушундай да, кимде ким өткөн ишине өкүнгөн болсо, демек ал чыныгы тооба кылыптыр. Эгер кимде ким өткөн ишине курсант болуп, баягыда билесиңби, о кыздарда жүргөн мезгил, сонун мезгил өттү я. Деди, ал тооба кылса да тооба кылбаптыр ал. Туура эмес жолдо жүрүптүр. Анан иншалла тооба кылсаңыз, эртең иншалла Кудай берсе болбойт. Суббота күндөн башка күнү келсе болобу? Болот, воскресенье, понедельник. Ассаламу устаз, үй бүлөңүзгө жана бата бериңизчи. Үй бүлөңүзгө жакшы бата берсин. Шын унутуп калыпсыз да просто. Аллах разы болсун. Үй бүлөңүз берекелүү болсун, көп болсун. Кыяматта пайгамбарыбыз сиздин үй бүлөңүз көптүгү менен сүйүнсүн иншалла. Ассаламу алейкум устаз, бүгүн ден соолуктун айынан Турцияга учуп жатам. Ошол кызыбызга дуа алып кое аласызбы? Макул. Кудайым ушу барып жакшынакай
операция болсо операция текшелип жакшы чечилип келсин иншалла. Аллахум раббан нас адхибил бас вашфи анта шафи ла шифа илля шифа ла ядир сакам. Ассаламу алейкум, мен Таластан болом. Таласка барасызбы? Менин түшүмө үй кире берет же ит тиштеген болот. Ушундай түштөн тажадым дейт. Иншалла Кудай буйрса Таласка барабыз. Таласка барабыз. Баралы деп атабыз, анан бияктан бошоп айтабыз да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, жалкоолукту жеңген оңой нерсе айтып коюңузчу. Эч нерсе көңүл жок. Убакыт тар деп шултолуп эч нерсе кылгым келбейт. Үй оокатка көңүл жок. Анда эчтеке кылбайт экенсиң да такыр эле. Ошондой калды. Siz жалкоо эмес экенсиз да. Siz просто ооруп атпсыз да. Шашпа. Жалкоолук бул шайтандан келген бир жана шайтандын бир үйлөп койгонда бетке үйлөп коет да шайтан. Ошол себептен ауз биллахи минеш шайтанир раджим деп анан көп убакыттарда эме кылыңыздар. Мындай максат коюп, аны сөзсүз бир жанагындай бир дос менен болуңуз. Ошо досуңуз иншалла сизге мындай бир алдыга тарткандай болсун, ушундай нерсе. Сиздерден суранычу көп убакыттарда мен суранам да. Дуа кылып туруңуздар. Сиздер дуа кылып турсаңыздар, машалла болот. Сиздердин дуаңыздар азыр Олияныкындай эле өтөт, билесиңерби ушуну? Биринчиден сиздер мусапырсыңар. Экинчиден Кудай Таала бир аз болсо сыноо оор берди. Үчүнчүдөн субхана силер ушул жерде курбанчылык кылып убактыңарды бөлүп турасыздар. Ошон сиздердин дуаңыздар 3 эсе өтөт. Жакшы дуа кылып кеттиңиздер, машалла. Жакшы тилек кылып кеттиңиздер, сураныч. Сиздердин дуаңыздар бар, иншалла бизде күч бар. Устаз, Аллах сизден разы болсун. Сиздин сабагыңыздан топу кылганды үйрөндүм. Балдарыма, үй бүлөмө, балдарыма ыйман, эки дүйнө бактылык дуа бериңизчи. Сиздин дуаңыз түз тиет. Сиздердин түз тиет болсо менин түз тиет. Сизге Аллах разы болсун. Макул, иншалла. Баарыбыздын дуабыз бир болсун, Кудай баарыбызга береке берсин. Кыскачараак кылам. Ассаламу алейкум устаз. Суракта биринчи эмнени сурайт? Намазды сурайт. Ыймандан кийин намаз сурайт. Ширк кылган жоксуңбу дейт. Андан ширк кылбастан арбакка сыйынбай, дөөтүгө сыйынбай, Сулайман тоого сыйынбай, Манас атага сыйынбай, дагы эмне Чештөбөгө сыйынбай, Малжынга сыйынбай, дагы канчалар бар. Ошо тиги жерде эмне дегенде бар эле, сахабага сыйынбай, бир Кудайга сыйынып, тоо ташка сыйынбай, өзүңдүн Кудайымын деп өтүп кеткен болсоң, анда Кудай берсе сен кутулдуң. Анан экинчиси, эң биринчи сурак намаздан болот. Намазың туура болсо, калган баары тең туура болот. Намазың жок болсо, баары нерсе туура эмес болот. Ассаламу алейкум. 22 жылдан бери астма оорусуна ооруп жүрөм. Акыры дары да жардам бербей, Аллахым сизден себепкер кылды. 1 айдан бери чачпай калдым дейт эмени астманың. Дем салып баштаганда кыйкырып, кадимкидей аба кирип жыргай чөм. Ушул сыхырдан Allah'ım erте şifa versin duap konusu. Kara dua men cinni ayırmaz emne değil. Kara dua degen subhanallah dualı okuyt emne degen neken tabi cin bolsa al makuluk sizge men bizge okşoş. Bizge okşoş emес ekan bizden эң кейпи келишкен башкачараак. Бирок Алла Таала аларды түтүндөн жараткан. Оттун үстүндөгү түтүндөн. Что-то башая билмейт экен. Ассаламу алейкум устаз, жумуш алдыга жылбай жатат. Кандай ама кылсак иш алдыга жылат. Дуа кылып коюңузчу. Дуа кылалы иншалла. Жана айттым кандай кылыш керек экен. Жылбай жатсак бир аз жылдырыш үчүн эс алып. Көз түйдөн жана кара дуадан мындан аар кандай сактанса болот. Таквачылык кылыңыз, Кудайдан коркуп амал кылыңыз, машалла. Ассаламу алейкум устаз, үйлөнгөнүмө 4 жыл болду, бала албай жүрөбүз. Көз түйүп дуа кылып коюңузчу. Амин, Кудай Таалам бала берсин, бала берсин, бала берсин. Бала менен ыйманы менен кошо берсин, ден соолукту берсин балаңызды. Ассаламу алейкум устаз, биз сиздин үй бүлөңүзбү менен жакшы көрөбүз. Дайыма балдары менен балдарыбыз менен угабыз. Айтайын дегеним, менин балдарыма көз сөз тийип атат деп ойлойм. Дайыма эл алдында жүрүшөт. Шалдырап уктаса да эс ала албагандай, эч нерсе келбейт. Шалдырап эле жүрүшөт. Ушул жактан дем салып койсоңуз болобу? Каяктан? Ошондо онлайн го, онлайн дем сала албайм мен.
Siz эле өзүңүз эле эметип коесуз. О Кудай деп Кудайны тилесеңиз болуп калат. Саламатсызбы устаз? Аллахым сизге разы болсун. Мен 5 маал намаз окуйм, аракет кылам. Устаз мага жолук тууралуу айтыңызчы. Кийип кие албай атам. Карыз кантип болбош керек? Негизи аял киши 5 бар аял кишинин жабынышы шариатта парыз. Эми көп вакыттарда ушул аял киши жабынбай жүрө турган болсо күнөөкөр болот. Намаз окугандан кутулат, бирок жабынбай жүргөндүгү менен болот. Көп аялдар мисалы алса бизди коркот экен, кээ бирлер. Мен дайыма айтам да, сиз эч кимди карабагыла. Динге келгенде эч кимден коркпогула. Анткени бул Алланын иши, Кудайдын иши. Эч кимден коркпогула. Кыл деди, кыла бер. Ошондо пайда табасың. Бирөөдөн таасирленип, элемне дейт турган болсоң, кыямат күнү субханалла ошо элден сура делет. Бар ошондон сообун ал. Бар кимден корксоң ошондон бүгүн куткарылып алды. Ошон үчүн дин жагына келгенде жоопту салды салын. Эч качан коркпогула. Уялбагыла. Диниңерден уялбагыла. Жылаңач жүргөндөн уялбайсыңдар, кийин жол салган эмнесин уяласыздар? Азыр ушундай болуп калган, билесиң, мен дайыма айта берем. Мисалы, эгердечи сиз менен биз күнөө кылып атсакчы, күнөө кылып атсак, тиги жерде арак ичип атсакчы, эч кимге жана келип ичпе деп айтпайт. Качан ичпей калсаң, эмне ичпей калдың деп сурайт да. Жол салынбай тастаңдап, бүт нерсең бар көрсөтүп жүрсөңчү, бирөө дагы айтпайт да. Эмне мынтип алгансың? Көрүнүп калыптыр го депчи. Бирок качан сен салынып калсаң, эмне салынып алдың деп сурайт да. Карасаң, көчөдө эле эчтеке кылбай эле кетип баспап жүрсөң, ар ким менен мушташ кылып жүрсөң, эч ким айтпайт да. Бирок качан мешитке барсаң, эмнеге баратасың дейт да. Эмнеге мешитке бардың деп сурайт да. Таң калыштуу да. Сен күнөөдө жүрсөң, эч ким сурабайт. Качан мындай боякка түшүп калсаң эле, как будто мындай жанагы ак нерсең көрүнө түшкөндөй болот да. Сурап башташат. Эмнеге барып атасың? Ой, молдо болуп кеткенсиң го. Көчөнү алкаш болду, көчөнү айтпайт да, сен алкаш болуп кеткенсиң го деп айтпайт эч кимчи. Чын айтам. Бүгүн жөө жүрсөң, эч ким айтпайт, бирок машина алып калсаңчы, көп калгансың го дейт да. Бул ушундай экен да. Ошол себебинен субханалла, диниңерден уялбагыла. Салына бер. Наоборот, аялыңарды жапкыла. Кээ бирлерин көрүп атам, сакалыңарды алып койгонуңарды. Көрүп атам, сакалыңарды, баягы сакалча келгенсиң деп сакалыңды алып коюпсуң да. Кой сакалыңды, эмне? Кызга окшобой. Мен тамаша айтам, Симбанын апасына окшоп калыпсың. Ошондой диниңерден уялбагыла. Эч качан коркпогула диниңерден. Анткени дин бул ахиреттик, биздики алып кетебиз ушуну. Калган нерсени баары калат. Адамдар айта берет, субханалла. Ушундай. Мен мушреки. Карыз болбош үчүн карыз албаш керек. Чын. Карыз болбош үчүн карыз албаш керек. Анткени себеп субханалла, бир аз сабыр кылса, Алла карыздан кутултат, чыгарат, өзү берет. Биз болсо чыдабайбыз да, сабырсызбыз. Алла бизди 70 жерде айтканда, силер сабырсызсыңар депчи. Ушундай. Ассаламу алейкум. Түшүмө тишим канап, аябай кан аккан. Эртеси байкем каза болуп калды. Түшүмдө тишим түшсө аябай корком. Эми аян түштөр болот кээ бирде, бирок дайыма эле корко бербеңиз. Ооба. Эми Алла Таала сиздин түшүңүздү түшкөн убакта өлтүргөн жок да, убак келинде өлтүрдү да. Ассалам устаз, сизди көргөнүмө кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Суроо, үйдө молдо чакырып тазалатса ширк болбойбу? Анан дагы содада 102 аятты окугула дегениңиз бар экен. Ошону кайрадан түшүндүрүп бериңизчи. Дагы медресеңиздин ачылышында хатя допу берейин сооп үчүн. Хатя допу берейин дейт, болот иншалла. Эми молдо чакырып ширк болбойт. Үйүңүзгө молдо келсе тескенче береке болбойбу? Молдо таң калып болуш керек үйүңүздө эле, чын неужели молдо келди депчи. Субханалла, молдону чакыргыла. Молдо досуңар болбосо, үйүңөргө молдо кирбесе, пайгамбарыбыз айткан, тамагыңарды эң жакшы адамдар жесин деген. Илим алган, аалым үйүңө кирсе, эмне үчүн сенин тамагыңды жегенге татыксыз экен? Үйүңө кирип ошону кирип койгон эле өзү тазалануу. Окуган Кураны алган илими бар, машалла. Аны үйүмдү тазалап берди деп үйгө Куран окуп койгон өзү эле таза болуп калат ошол молдо киргенде. Аны үйүнө молдо кирбей эле жанакындай 4-5 дос кирип арак ичип аткан болсо, сүйүнөсүңөр го, демек бүгүн дос келер келип көчөнү болбой калыптырбыз депчи. Эчтеке билбейм деп угар го. Сүйүнүп ушундай бир
Анан үйүнө молдо келсе эле субханалла бир нерсе болуп калат, ширк болуп калат экен да. Арак ичкениң ширк сен чогулуп алып. Отуруп арак ичип, анан кийин неме болуп келип, бажалар келиптир, баштырмаштык депчи мындай өзүнчө мындай бир окуя кылып айтып берип, сториске чыгарат го. Молдо келгенин чыгарып койсо эмне болор экен? Элдин баары жазат, сага эмне болду депчи. Молдо болуп кетейин дедиңби депчи. Ошондой. Ошондой субханалла. Ошондой. Молдо чакыргыла. Анан ушундай 102-нчи аят жөнүндө көптөгөн сөздөр бар, машалла. Узун бир өнүк экен. Так. Хорошо. Эми бул өтө узак экен, бирок колдон келсе эме алам, бул жерге түшүнбөдүм. Туугандарым, менден кетсе кечирип коесуздар. Силердин убактыңыздарды кармадым. Бирок бообун баардыгы силердики, меники эмес. Колдон келсе акырына чейин алдык. Кээ бирлерине мындай үстүртөн күлүп-жүлүп жооп берип койдум, бирок аябай эле өкүнүчтүү нерселер болду. Менин көз карашымда бир айтайын деген максат ушул эки. Мына бул толду уже суроолорго иншалла. Дегеним, келиңиздер эми. Ниетти жаңырталы. Аллах толук таяналы, машалла. Баарыбыз тең бири-бирибизге дуа кылалы. Кудайым береке берсин, кыргыз элибизге береке берсин, машалла. Падышабызга береке берсин, машалла. Падышанын акысын унутпагыла. Мен дайым падышанын биздин ажообуздун акысын унутпагыла. Анын акысы биз ага дуа кылышыбыз керек. Ким деген падышасын жамандаса, ошол киши жакшылык көрбөйт, билесиздер. Ошол эмесде субханалла падышанын акысы ушул анын аркадан дуа кылып, Алла таалам ошонун ишине болсун деп туруп дуа кылып турушубуз керек. Падыша субханалла сиз менен биз кандай болсок ошондой падыша берди Кудайым. Биз кандай болсок ошондой келди. Ошон жамандайганга акыбыз жок. Амери минкум араңардан шайлангандарға баш ийип, ошолорго жакшы дуа кылышыбыз керек, Амин. Кудайым баарыңызды өзүң колдойм, өзүң жолдор. Бүткүл момун мусулмандарга жакшылыгыңды бере көр. Кыяматта баардыгынын жүзүн жарык кыла көр. Эл журтубузду бүткүл дүйнөдө момун мусулманды иштеп аткан оорчулукту Кудайым өзүң көтөрүп сал. Аллахым. Өзүң ыраазы бол. Өзүбүздөн нааразы болуп калба. Ооругандар баары шипа бер. Жол ачылбагандар жолун ачып бер. Иш болбогондар Алла иш бер, Аллахым. Иман, хидаят бер, Аллахым. Падышабызга иман бер. Ишине береке бер. Биздин элибизге душманчылык кылган, сырттан да, иштен да душманчылык кылгандарды Кудай таалам өзүң жок кылып сал. Бизден алыс кыл. Элибизге тынччылык бер, бакубатчылык, өнүк өсү бер. Мусулмандардын мечиттери, медресе коюшун насип кыл. Ким мечитке, медреселерге, диний жайларга кол салып, ошолорго зыян жеткизип аткан болсо, Аллахым ошолорго өзүң зыян жеткизип сал. Жөн эле зыян жеткизбестен ага иман, хидаят берип туруп, ошол жерден сажда кылдырып сал, Аллахым. Ушул жерде турган баардык апалы эжекелерибиз баардыгына иман, хидаят берип, баары шипа берип, туура жол таап кетишке мүмкүнчүлүк бере бер.